Кыргыз элинин көрүнүктүү жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков Ысык көл өрөөнүндөгү Түп районуна караштуу Кең Суу айылында 1912 жылы 14 майда төрөлгөн. Жазуучунун апасы Айымкан 17 бала төрөгөн экен. Бирок ошол кезде оор турмуштан улам чечек оорусунан 7 уул 4 кызы каза болот. Ата менен эне көп балдарынан ажырап, мөгдүрөп турган кезде башына бакыт конуп, дагы бир уулду болот. Ар кандай оорудан, шум өлүмдөн жүрөктөрү үшүгөн ата эне ага Түгөлбай аттуу ысым беришип, көптөгөн ырым-жырымдарды жасашат. Бирок Түгөлбай ата сүймөнчүлүгүн көрбөй, 2 жашка чыга электе атасы келти оорусунан өлүп, эне тарбиясында өсөт. 1938 жылы Акын Булбул аттуу 1938 жылы Акын Булбул аттуу ыр жыйнактары жарыкка чыгат. Ошентип 1937 жылы Кең Суу китебинин 1 томун чыгарса, ал эми 1938 жылы ошол эле китептин 2 томун жазып, китепте кыргыздардын совет бийлигиндеги оор турмушу чагылдырылган. 1939-40 жылдары Темир романынын үстүндө иштей баштайт. Ошондой эле Абысындар, Ала тоодон Ал тоо, Тун жарчысынан кабар аттуу роман поэмаларды жазат. Ата мекендик согуш жылдары Сыдыкбеков баатырлыкка, эрдикке арналган катар публистикалык статьяларды, очерктерди жазат. 1955 жылы Кең Суу романынын жаңы саны үстүндө иштелип, Тоо арасында романы жарыкка чыгат. Ал эми 70 жылдары жазуучу Курбулар, Сыр ачуу романдарын жазса, Кайнар булак жана башка белгилүү повесттердин автору да боло алган. Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз адабиятынын ренессансын жараткан улуу даанышман, эң ириде заманыбыздын залкар, таланттуу жазуучусу, кыргыз адабиятынын патриархы, көрүнүктүү коомдук ишмер, кыргыз калкынын сыймыгы болгондуктан баарыбызды ага болгон өзгөчө сыймыктануу сезими бөлөйт. Түгөлбай атанын аты биз үчүн 20-кылымдагы кыргыз көркөм адабияты, тил илиминин өнүгүшү, руханий дүйнөбүздү арттыруу, жалпы эле кыргыз элинин тагдыры менен эриш аркак байланышкан көркөм адабиятыбыз үчүн эбегейсиз энциклопедиялык эмгек жаратып кетти. Биз акыркы күндөрү кеп козгоп аткандай кыргыз адабиятында тарыхый доорлорду чагылдырууга аракет кылган жазуучулардын катарында кадимки эми азыркы кыргыз адабиятынын алпы дейли, ошондой алыптарынын бири болгон кадимки Түгөлбай Сыдыкбековдун. Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн бир катар кеңеш доорунун тигил же бул доорлорун чагылдырган эмгектери менен маалым болсо, анын атагын айрыкча анын Көк асаба деген чыгармасы чыгарды. Билесиздер, Тоо арасында, Темир, Биздин замандын кишилери деген бул кеңеш доорунун алгачкы жылдарынан баштап мына согуш мезгили, согуштан кийинки мезгилдерге чейин убакытты камтыган романдар болуп эсептелет. Бирок алардын ичинде жанагы башка тарыхый романдарда эле көптөгөн бут тосууларга капталып, анан кийин көптөгөн сын пикирлер айтылып, бирок көп убакытка чейин жарык көрбөй, өтө кыйынчылык менен жарык көргөн бул Көк асаба деген чыгармасы. Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз жазуучуларынын алпы катары ошол Көк асаба романында биздин элдин, кыргыз элинин Энесай доорун, Энесай кыргыз каганатынын мезгилиндеги тарыхын ар тараптан адабий түрдө чагылдырууга далалат кылып, ошол өзүнүн көздөгөн максатына жеткен чыгармалардын бири десек болот. Анын улуулугу, анын момундай көркөмдүгүн биз ушундай түшүнүшүбүз керек. Көркөм тил менен, көркөм адабияттын өзүнө бай тарыхый романистика жарашкан жанрында Энесай кыргыз каганатынын мезгилиндеги кыргыздардын турмушун, коомдук, саясий, аскердик турмушун, ошол элдеги жалпы доордун агымын, анда жашаган кыргыздардын баягы кулк мүнөзүн, мамилесин, бири-бирине болгон мамилесин ар тараптан
чагылдырып кеткен роман болосун. Анан мунун дагы бир немеси, артыкчылыгы деп айтсак болот. Жанагы негизги кейипкерлер болгон Адылтай, андан кийин Эркиши, Жаш дегендин образдары аркылуу ошол өзүнүн элине, жерине кызмат кылган адамдардын, элине, мамлекетине, мамлекеттин келечегин ойлогон адамдардын образын бергиси келип олтурат да. Менимче Көк асабада эч ким, башка доолорду деле жазып жүрүшөт, бирок Көк асабада эч бир кыргыз жазуучусу мына ушул Енесай доорун, кыргыздардын Енесайдагы доорун ар тараптуу түрдө калемгерлик менен мондай кылдат түрдө жеткирген адабий чыгарма экени талашсыз. Ошол доор, ошол мезгил, ошол убактагы адамдардын дүйнө таанымы, дүйнө кабыл алуусу, дүйнө болгон мамилеси, ошол убактагы кыргыздардын орду, кыргыз элинин маданияты, керек болсо кулк мүнөзү ошол убактагы тарыхый жараянды жакшы жеткиргенге аракет кылганы талашсыз. Кыргыз профессионал адабиятынын баштоочуларынын бири Түгөлбай Сыдыкбеков социалдык, турмуштук планда көп чыгармаларды жазды. Бирок ошол Көк асаба жазуучунун алгачкы ошол тарыхый романы да. Ушул жерде Көк асабага кайрылаардан мурун мен изилдөөчү катары ошо Көк асаба романын көркөм наркы деген китебим 97-жылы жарык көргөн. Анан ошол кандидаттык диссертациямды жактаардын алдында ошол Түгөлбай Сыдыкбеков менен Төлөгөн Касымбеков, Мамасал Апышев ошол үчөөбүз Сыдыкбеков менен жолугушууга бардык да. Ошол өмүрүнүн бир соңку мезгилдерин жашап аткан мезгил экен. Анан ошондо Көк асаба романы боюнча ошо диссертация жазып атам. Ошо коргоо алдында турам десем абдан сүйүнүп, мындай көзүнөн жаш чыгып, анан бир маселени айтты да. Менин ушул Көк асаба чындыгында 1972-жылы Кыргызстан жазуучулар кеңешинде 3 роман талкууга коюлган. Абдан чыр чатактуу талкуу болгон. Бул Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычы, Шаршембек Үмөталиевдин Өзөктөгү өрт 16-жылдагы окуяга байланыштуу. Анан ошол кезде Ала Тоого журналдык варианты чыгып калган Сыдыкбековдун Көк асаба. Ушул эки чыгарма Көк асаба менен Өзөктөгү өрт бастырып чыгарууга ошол тыюу салынган. 72-жылы Сынган кылычтын толук варианты китеп болуп чыгып, окурмандардын арасына таркап, бул элдик чыгармага айланып калгандыгына байланыштуу ал чыгып кеткен. Ал эми бул чыгарма ошол 72-жылдан тыюу салынып, мына 89-жылы арадан канча бир 20 жылдан ашык мезгил өткөндөн кийин жарык көрүп атканы мени ушунчалык өкүндүрөт дейт да. Эгерде бул чыгарманы өзү жазуучу 2 роман катары жазмак экен. Биринчиси ошол Енесай кыргыздарынын ошол доордогу тагдыры турмушу болот экен дагы. Анан биринчи чыгарма Көк асаба деп аталып, ал эми экинчи романы ушунун эле уландысы Жоортул деп аталат экен. Ал Жоортул ошол Енесай кыргыздарынын Ала Тоого келип, Кытайлыктардан, Кытай баскынчыларынан ушу эл жердин тазалоо менен андан ары Жунгар дооруна өтүп кетет экен. Окуя ушуну менен бүтөт экен да. Анан Сабыр деген Түгөлбай Сыдыкбековдун эң чоң тун уулу бар экен. Ошондон суранды да, тиги Жоортулду жазып койдум эле жарымдап, ошол материалдарды алып кел. Анан дагы бир папканы айтты, ошол папкада
жанагы Енисейлик кыргыздар, Энесайлык кыргыздардын кийинки ошол кыргыздардын тарыхы боюнча мына өзгөчө жана Жунгар доорундагы, Калмак доорундагы, андан кийин жана Каракитандар менен болгон согуш, Каракидандар. Каракидан ушулар менен болгон согушта мындай бир материалдар, архивдик материалдарды таптым эле, ушуларды пайдаландым эле. Көзүм тирүүсүндө мына көрсөтүп коеюн силерге деп анан тиги алып келди. Алып келип анан Төлөгөн Касымбеков ошол архивдик материалдарды аябай карап, ошо башын чайкап, өтө көп эмгектенген экен, көп материалдар бар экен. Бул материал менде жок эле, сизде бар экен. Сизден ушу суранайын, берип турбайсызбы деп ушинтип. Эми бул нерсенин айтып аткан себеби ушул балким өз мезгилинде көк асаба жаралып калганда жортул дагы ошол чыгып калмак экен. Анткени ошол 20 жылдын ичинде Түгөлбай Сыдыкбеков ооруп, ден соолугуна байланыштуу жортулдун акырына чыга албай калганы бул абдан өкүнүчтүү. Эгерде ошол балким балдары же ошол Түгөлбай Сыдыкбековду изилдөөчүлөр ошол архивдик үйүндө жаткан материалдарды алып, ошону караштырып, ошол жортул жарымына чейин бүтүп калды, жарымына чейин жазып койдум деди да. Ушул материалдарды элге жарыялап, ушу Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы боюнча дагы бир башка бир өңүттөн иш алып барса жакшы болот деген ойдомун да. Эми көк асабанын кыргыз адабиятындагы эң негизгиси бир ролу бул кыргыз жазуучуларында биринчи жолу, алгаш жолу ошол Енисей кыргыздарынын тагдырын жазып аткан. Анан мынау талкууда дагы бул дагы эле болсо ошо саясий идеологияга такап, бул эми Енисейлик кыргыздардын турмушун эмне үчүн жазылат экен? Ал деген эми орустардын жери азыр. Енисейлик кыргыздардын көп деле мындай тарыхый орду болгон эмес. Ал болгону тиги ташта эле жазылып калган. Мындай бир документалдык архивдик материал жок. Аны каяктан таптыңыз деген ошондой бир ар түрдүү баягыдан пантюркизм деген, улутчул деген ушундай деген дагы ошондой асуулуулар болгон да көк асаба аркылуу. Эми көк асабада жазуучу өзү айтат да, көк асабаны жазууда мен 3 нерсеге таяндым дейт да. Эң биринчи Орхон Энсей жазма эстеликтери дейт. Өзүңүздөргө белгилүү, ошол Орхон Энсей жазма эстеликтерин түрк тилинен кыргыз тилине улуу жазуу, кичүү жазууну дал ушул Түгөлбай Сыдыкбеков которгон. Анан экинчиси Манас эпосун өзөктөш кылып алдым дейт. Үчүнчүсү ошо элдик санжыраларга, уламыштарга, ушуларга таянып дейт. Анан мен көк асаба романын жаздым дейт да. Чын эле көк асаба романынын сюжети Манас эпосунун сюжети менен абдан окшош. Мына айталы, чыгарманын башталышында эле кыргыздар бир мезгилде ошол кыргыз каганатын түзүп тургандыгын, анын башында Барсбек каган тургандыгы, ошондой бир кыргыздардын улуу дөөлөтү 9-10 кылымдарда кыргыздар жөн эле бир эл эмес экендигин, мезгилинде ушундай бир түрк элдеринин ичинен суурулуп чыгып, кыргыздар өзүнчө бир мамлекеттүүлүккө ээ болгондугу, деги эле ошол Алтай цивилизациясын өнүктүрүүдө ушул кыргыздардын дагы орду ролу бар экендиги дал ушул көк асаба романында ачып бергендиги менен мына бизге баалуу да. Көк асаба романындагы көптөгөн мына айталы Тоныкөктүн же болбосо Култегиндин образдары, эр кишинин образдары менен дагы мындай байланыштырсак болот. Мына Адыл Таажоонун образдары менен дагы байланыштырсак болот. Ошол мезгилдеги Енисейлик кыргыздардын тагдыры, турмушу, башка элдер менен болгон байланышы, келечеги, азаттык үчүн күрөшү мындай бир укмуштуудай чагылдырылган да.
бул өзгөчө жанагы эр киши анын өзүнүн аты Чогулдур, Чагылдыр деген. Ал ошо эр киши деген ошол бир өзүнчө титул катары берилет да. Башкача айтканда Кудум Бакайдын образына окшош. Бул ошол Кагандын мындай уазири. Кеңешчиси. Анан ошол жаш дегенди тарбиялоодо мындай бир улуу саякатка чыгат да. Бул саякат аркылуу ошол кыргыздардын бүтүндөй жашоо образдары, ошол элибиздин болгон духун берүүгө аракеттенет дагы. Анан белгилей кетүүчү нерсе ошол Адылтай ажанын ашы дегенде Кудум эле баягы Көкөтайдын ашына мындай бир үндөшүп кетет да. Анан дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе бул Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыздын элдик салт санаасын, жөрөлгөлөрүн, үрп адаттарын бир укмуштуудай билгендиги мына көк асабада көрүнүп турат да. Анан дагы бир белгилечү нерсе ошол чыгармада Адылтай ажанын байбичеси Сайкалдын образы белгилүү деңгээлде ошол Сайкал кыздын кыз Сайкалдын Манас эпосундагы кыз Сайкалдын образына дагы үндөшүп турат да. Кеңешбек Асаналиев ошол бир айтканы бар да. Бул чындыгында көк асабада мындай мукра тарыхый фактылар жок. Архивдик материал деле жок. Бирок жазуучунун чоң эрдиги ошол Енисай доорундагы кыргыздардын тарыхын албетте жанагы руникалык Орхон Энсей жазма текстери менен башка бир маалыматтар менен байытып, бул жерде көбүнчө ошол жазуучунун фантазиясы, кыялый ой жүгүртүүсү, ошол тарыхый чындыкты көркөм чындыкка айландыруудагы бир зор чеберчилиги укмуштуудай ачылган деп айткан оюна кошулууга болот. Эгерде Төлөгөн Касымбеков өмүрүнүн соңунда жараткан кыргында дал ошондой Түгөлбай Сыдыкбековдун көк асабагасындай жанагы тарыхый чындыкты маалыматтарды колдонсо, көркөм чындыкка айландырууда ошондой иштегенде бул кыргын өтө бир баягы керек болсо сынган кылыч менен мындай бир теңеле түшөт эле депчи. Ал эми Түгөлбай Сыдыкбековдун бир дагы бир айта турган нерсе тили укмуштуудай бай. Эгерде кыргыз эли, мына кыргыз окурмандары өзгөчө ушул элибиздин бир тилинин мол байлыгын ушу биле турган болсо, сөзсүз түрдө ошо Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларын өзгөчө көк асабаны окуш керек да. Ушунчалык баягы Түгөлбай Сыдыкбековдун кыргыздын тилинин байлыгын укмуштуудай арттырган да. Өзгөчө бир сүрөткерлик чеберчилиги менен көөнө сөздөрдү абдан бир орунду колдонгон, ошол көөнө эски архаикалык сөздөр аркылуу ошол доорду абдан мыкты ачып бергенге аракеттенген. Албетте бул Көк асаба романынын тарыхый дефинициясы боюнча, мына жанр боюнча айрым окумуштуулар бул тарыхый чыгармага жетпей калган, архивдик документалдык материалдар жок. Бул тарыхый дастан катары кароого аракеттенип жүрүшөт. Ал эми мен өзүмдүн илимий изилдөөдө бул Көк асаба романы кадимкидей эле тарыхый талаптарга жооп берген тарыхый чыгарма катары кароого толук негиз бар. Аны мен ошол илимий аспектте бир илимий өңүттө мындай караганга аракеттендим. Ал эми кийинки изилдеген Абдулла Мусаев же болбосомдо деге көптөгөн окумуштуулар деле ошол көркөм тарыхый чыгарма катары карап жүрөт. Мына мектеп программасына дагы киргени жакшы болуптур Түгөлбай Сыдыкбековдун. Бирок эң өкүнүчтүү жагы жанагы экинчи китеп жортул чыгып калганда дагы мына Көк асабада мындай жыйынтыгы мына акырына чыкпай калгандай сезилет да. Окуя акырына чыкпай калгандай сезилет. Балким жортулда уланып кетсе керек эле. Эгер ошол эки китеп болгондо бул Көк асабанын мындай тарыхый жагы дагы, коомдук социалдык жагы дагы, өзгөчө көркөм идеялык жагы дагы эң негизгиси ошо Енисайлык кыргыздардын тарыхы өзүнчө бир көркөм летопус катары бир
кароого толук мындай бир негиз бар эле да. Бул дагы ошол алып жазуучубуздун кыргыз адабиятына, кыргыз тарыхый романистикасына өзгөчө ошол кыргыздардын тарыхый турмуш чындыгын ачууда, андан дагы ошол энисайлык кыргыздардын ошол турмушун берүүдөгү бир чоң бир чыгармачылык, сүрөткерлик бир мындай бир эмгеги деп баалоого, мындай өзгөчө сыймыктануу айтууга мындай туура келет да. Мен кыргыз жазуучуларынын ичинен бир нече авторду чын дилимден, чын ыкласыман, абдан момундай кунт коюу менен, көңүл коюу менен окууп ырахат алам да. Ошолордун ошол эле Төлөбөн Касымбеков, ошол эле Түгөлбай Сыдыкбеков, ошол эле Асанбек Стамов, Жортул деген роман, Көчкөнбай Осмоналиев. Мына ушул тарыхый романдар жазган. Булардын айырмачылыгы башкалардын сөз байлыгы абдан кенен, анан мейли кайсы гана чөлкөмдөн окурманы болбосун тез кабылданып туура жете турган сөздөр да. Мен ушул эмне үчүн адабияттын алпы деп атам. Түгөлбай Сыдыкбеков өзү ушул замандын 20-кылымдын атуулу болгону менен ошол архаикалык ишенимдер, архаикалык эпизоддор, образдар аркылуу биздин Энесай доорубузду, Энесай кыргыз каганатынын доорун берип атат да. Мен бул кишинин баатырдыгы деп дагы окурман катары айтам да, тарыхчы катары да айтам. Карап көрүңүз, бул киши абдан чоң нерсеге баш байлап атат да. Себеби ошол убакта идеологияга караганда кыргыздар бул кече эле пайда болгон кичинекей эл, бир уч эл, анын байыркы тарыхы жок да. Мына кече эгемендүүлүккө чейин айта албай эле жүрбөдүкпү? Айта албай жүрдүк. Ал эми ошол убакта, ошол идеологияга карабастан Түгөлбай Сыдыкбеков калемгер катары кыргыздар ошол орто кылымда, керек болсо андан аркы байыркы дүйнөдө да өзүнүн орду болуп, айрыкча орто кылымдарда түрк доорунда башка мамлекеттер эсептеше турган, башка мамлекеттер көңүл бура турган мамлекети болгон түрк элдеринин кыргыз мамлекет, кыргыз эли ошол убактагы эл башчылары жөнүндө сөз козгоп атат да. Мынаны караңыз, ошол кездеги да мүмкүн бул киши беркилерде кандайдыр так тарыхый маалыматтарды колдонулбашы мүмкүн. Бирок бул кишинин эрдиги ошол кезде тарыхый доорду, андагы адамдардын кулк мүнөзүн, адамдардын бири-бирине болгон мамилесин, социалдык да мамилесин, саясий да мамилесин, керек болсо маданий мамилесин дагы, бирин таалим тарбиясын абдан мындай жеткиликтүү кылып, абдан бай сөзү менен жеткирип отурат да. Бул окурмандын купулуна толбой коюуга мүмкүн эмес да. Анан мен дагы бир нерсени эске салгым келет да. Мына жанагы сөз болуп аткан Адылтай Ажо тууралуу. Караңыз, ошол орто кылымдагы Ажо аркылуу, Ажо бул ошол убакта Энесай кыргыз мамлекетинин башчысы. Каган, Ажо, Каган деген бул мамлекет башчысы. Мамлекет башчынын аброю аркылуу бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү болуп аткан мамлекет башчысы кандай болуш керек деген маселеге жоопту жазып атат. Анын жүрүм туруму, болгон мамилеси, жөнөкөй атуулга, эл башы болгонго, кол башы болгонго болгон мамилеси аркылуу, анын керек болсо жеке кулк мүнөзү, жеке маданияты аркылуу ошол убактагы мамлекет башчысынын мындай деңгээлин көрсөтүүгө дарамет кылып атат да. Аракет кылып, ошол өзүнүн дараметине жараша ачып берди. Анан дагы бир нерсени айтып коелу. 1990-жылы Кыргыз Республикасы, анда Республика Кыргызстан элек. Республика Кыргызстан өз алдынча эгемендүүлүккө жетишүүнүн алдында бизде президенттик шайлоо болгон. Анан ошол убакта парламент президентти шайлап жатып, маселе коюлганда, ушу жаңы эгемендүү кыргыз мамлекетинин башчысын, титулун кандай деп атайбыз деп маселе ошол убакта кадимки ушул кыргыз адабиятынын алпогон Түгөлбай Сыдыкбековду парламентке чакырышып, анан ошондо бул киши айтканда, менин колумда бар материалда
мен билген маалыматтарга караганда байыркы жана орто кылымдарда кыргыз мамлекеттеринин башчысы Ажо деп аталган. Ажо деген титул. Демек, биздин да мына бүгүнкү кездеги мамлекет башчыбыз Ажо деп атасак болот деген сунуш киргизген. Тилекке каршы Ажонун баягы орустар айткандай шапкасын Аскар Акаев ошол убакта туңгуч президент ченеп көрдү болуш керек. Башкалардан да Америкада президент, Россияда президент, Казакстанда президент деп естип келип, анан Кыргызстандын Ажосу деген жакшы болбойт экен деп, анан ошол киши мен деле президент болоюнчу деп, жанагы Ажо деген титулун бизге кабыл алынбай калганы ошондон. Эгер азыркы убакта анча мынча гана эски адамдар Ажо деген сөздү колдонуп жүрүшөт, бул бүгүнкү күндө деле мамлекет башчысы деген түшүнүктү билдирет. Президент дагы, башка баягы өкмөт башчы болгон өлкөлөрдө алар деле мамлекет башчысы, бизде Ажо деп аталыш керек эле да. Ажого жол салган дал ушул Көк асаба романынан. Анан Көк асаба деп аталышынын өзү да бул мамлекеттик символика, атрибуттардын бири болгон, бул туу болгон. Ошол убактар кээ бир маалыматтарда кыргыздардын асабасы көк болгон деп, Көк асаба бекеринен коюлуп, бекеринен аталган эмес. Муну да эске алышыбыз керек. Кандай болгон ченде дагы жазуучунун баатырдыгы ошол орто кылымдагы кыргыздардын жашоо тиричилигин, тарыхый доорун чагылдырууга мүмкүн болушунча аракет кылып, ошону элге жеткирүүгө кылган аракетин биз туура баалап, аны баягы сөз сынынан бузулбаш керек, аны биз элге жеткиришибиз керек.